Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Дегендер дагы болот көпчүлүк учурда. Анан кайсы учурда келдиңиз эле десем, ушул учурда дегенде мен Бишкекте болбогон учурда келип алып, жолуга албай кеттим дейт. Мен Москвада жүргөн кезимде, Новосибирскиде жүргөн, Красноярскиде жүргөн кездеримде келгендер жолуга албай кетишет. А эгер мен кабинетте болуп калган болсом, мага жолуга албай калдым деген киши жок. А келечекте кайсы жерде болуп калам, Аллах насип кылган болсо, биздин эшигибиз эч качан жабылбайт. Сиз төрага болуп турганда казак-кыргыз границасы ратификацияланган. Көк Сай маселеси кандай чечилди? Эле эмне себептен 2013-жылы ушул маселе ызычуу жаратты? Сиз эмне үчүн үн катпадыңыз? Көк Сай кайсы жер? Талас. Көлдө азыр айтып берейин. Көлдөгү пансионаттар эмне себептен казактарга берилди? Жамбулда биздин Кирбазаны эмнеге алып калбадыңар? Ушул пансионаттардай кылып дейт. Акаевдин мезгилиндеки, Бакиевдин мезгилиндеки, андан кийинки мезгилдеки бардык эле нерсени Модумаровго жүктөй бериш дагы бул аябай жакшы окат болуп калды. Биринчиден 4 пансионат эч качан казактарга кеткен эмес. Ижарада турат. Дагы эле биздин шарт менен, кыргыздын шарты менен. Буга чейин башка шарт менен турган болсо, биз келишимди жаңылагандан кийин кыргыздын шарты менен турат. Анын бир сотик жери эч качан казак мамлекетине кетпейт да, кеткен да эмес. Ассаламу алейкум, менин бул жерде чалуу. Ассаламу алейкум, менин атым Алмаз, Ош шаарынан болом. Суроо: азыркы учурда вирус дүйнөнү каптады деп эл паника болуп жатышат дейт. Ошого көз карашыңызды бир саясатчы Кумтөрдү сатайлы дейт. Ошого кандай көз караштасыз дейт. Кумтөрдү сатайлы дептир. Баягы дүйнө жүзү дүрбөлөң болуп атат деген сөздүн өзү туура эмес. Дүрбөлөң болуп аткан 5-6 эле мамлекет. Ошо 5-6 мамлекеттин куурчагы болуп атат калгандары. Дүрбөлөң болуп атканын мен кечээ бир мисал келтирип айтып бердим. Мына Өзбекстандагы бир чоң базарда, Кара Суу районунда, аркы тарап Өзбекстан тарабында. Кемпир-абады суу алып кетти деп бүт баарын качырып чыгарып берип 4 жылуун. Анан машиналарга баягындай норка шубаларды, алтындарды, күмүштөрдүн баарын топтоп алып, каалаганынча топтоп алып чыгып кетишкен. Мына ошондой болуп, кетти десе дүрбөлөңгө түшпөчү касиеттүү элим. Түшпө дүрбөлөңгө. Түшпө айланайын. Андай нерсе жок. Коронавирустун, тажылуу вирустун өзүнүн бар экендигинде шек жок. Бирок ал вирус сасыктуу сыяктуу. Мүмкүн ооруп аткан киши да билбей өтүп кетет. Момундай кылып будуңчанга салуунун кажети жок. Бишкектеги коменданттык сааты туура элеби же туура эмеспи? Коменданттык сааттын эки жагы бар. Биринчиден тартипке келип калды, жакшы болду. Таза болду. Бул коменданттык саатты киргизүү керек эле коронавирус жок болсо дагы. Себеп өтө чейинен чыгып кеткен мезгилде бир аз силкинтип тартипке салып коюу керек. Бул жакшы жагы. Бул жакшы жагы. Экинчи жагы, биз казан кармап калды, биздин мына жерде турат, мына 3 кызыбыз отурат. Ушулар казан кармап калды үйдө. Үйдө чай кайнатып калышты ушулар. Тамак ичпей калганда үйдөн айланайын, бүтүндөй бүт баары кафеде отурушат, чайканаларда отурушат. Үйгө дагы жанагындай пластикка салып алып, бир нерселерди көтөрүп алып кетишет. Бул жакшы жагы. Ай эчен жылкылар аман калды. Той болбой. Койлор аман калды. Биз 800-900 кишини жыйнап алып, шылпилдеп, бийлеп той өткөрбөсөк деле күнүбүз өтөт экен го. Мына ушул жактарынан алганда, ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар дейт ислам. Бул жамандыктын аркасындагы жакшылыктардын сабактары чоң. Мунун жакшылык катарына кабыл алышыбыз керек. Элибиз бир аз бири-бири менен, атасы баласы менен, баласы энеси менен сүйлөшүп калды, көрүшүп калды. Үйдө баягы чабылбаган бактар чабылып калды. Анча-мынча жумуштар бүтүп атат. Үйдүн ичинде. Баягы 4 дубалдын ортосунда отургандар уулуп чыгып атат, эмне кылабыз дегендей болуп. Ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар. Кудай буйрса, мындан дагы алынуучу сабактарыбыз бар. Көрүп атасыздар го, жанагы көчөдө машиналар батпай кетти эле. Көрсө, биздин Бишкегибиздин көчөлөрү кенен эле экен го, Чоң. Адахан Кимсанбаевич, азыр ушул убакытта Кытайдан жардам алып атабыз. Ошол эле учурда кытайлык инвесторлордун өлкөбүздөн кууп жатабыз. Ушул кыргыз эл үчүн туурабы? Инвесторлордон айырмасы бар. Кууп аткан болсок, туура кууп атабыз. Алардын кажети жок. Бизди талаптануу
максаты менен келген инвестордун бизге бир тыйынчалык кажети жок. Эгерде бизди эл катары, мамлекет катары көрүп, биздин пайдабыз менен алардын пайдасын экөөнүн салыштырып келип ишке келе турган болсо, дайым дарбаза ачык болуш керек. Бул жерге жазыптыр. Саламатсызбы Адахан Мадмаров? Менин күйөөм айлыгын ала албай калды. Wi-Fi коюп иштеп жаткан үйдө продукты жок дейт. Биз станция Ивановкада жашайбыз. 4 балам бар. Үчөө өз ордун таап кеткен, бир балам колдо. Өздүк номериңиздерди алсак болобу? Сиздикин сураптыр. Ушуну сурап көрүңүзчү дейт. Биздин ошол Турусбеков 109га келсеңиз, биздин партиябыздын ишканасы, мекемеси ошол жерде. Ошол жерден жолугушсаңыз болот. Акчаны ала албай калган мен өзүм дагы мына трафик авиакомпаниясына мен Россияда Санкт-Петербург, Тверь, Москва шаарларында биздин жердештер менен жолугушуум бар эле. Учпай калды, карантин болуп. Ошонун акчасын ушул күнгө чейин ала албайм. Бир айга жакындап калды, бербейт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Башка өлкөлөрдү туурап андай чектөөлөрдү киргизбе деп атам да. Башка өлкөлөрдү туурабы? Америка ушундай чектөө киргизди дейт. Америка пайдалуу пайда менен чыгат бул жерден. Себеп 2 триллион доллар чыгарышып атат. 2 триллион долларды ааламга чачкан болсо, бүтүн улуттук валюталардын куну чөт, аябагандай катуу кетет. Америка утуш менен чыгат. Чоң өлкөлөр утуш менен чыгат бул жерден. Кытай дагы утуш менен чыгат. Чоң 4-5 өлкө чоң утуш менен чыгат. Биз сыяктуу өлкөлөр эмне болот? Кеп ушунда. Биз кышында кантип чыгабыз? Сиздин оюңуз? Мен ушуну кайра айтып, жанагы мен чын айтайын сизге, Адахан Кимсанбаевич. Коронавирус кирди, карантин дегенден бери мен ойлонуп жүрөм. Биз кышында кантип чыгабыз? Мен өзүмдөн ойлонгон жокмун. Свет, суу, мисалы да, дыйкандар. Ак жолтой деген кыргыздын Залкар классик фильми бар да. Ошондогу баягы кемпирдин сөзү эсиңиздеби? Ай абышкам, экөөбүзгө бир ыштан, кантип чыгабыз кыштан деген. Керемет сөз. Ошол сыяктуу Жээнбеков жооп береби, Абылгазиев жооп береби? Ушулар чыгып сүйлөш керек. Анан кечинде телени карап отуруп, Россия эмне деп атат экен, Путин эмне деди, Мишустин эмне деди? Эртеси чыгып ошону кыргызча кайталап коюуга чоң акылдын кереги жок. Алар өздөрү камсыздап алган өлкө. Мына 80 миллион тонна буудайды орустар кол тийгизбей кармайт. Путин айтып атат. Эгерде бүтүн блокадада калып калган болсок дагы, бизге 2 жылдык камдап койгон запасыбыз бар деп атат. Биз ар кандай кырдаалдарга деген материалдык кампабызды ачып, унтара тутабыз азыр. Эртең ал кампанын ордун эмне менен толтурасың? Маселе ушунда болуш керек. Анан Ошко барып, 3 күнгө өзүн өзү карантин кылды деп Абылгазиев айтат. Эмне болду 3 күн? Эмне болду? Сен 3 күн кеткен. Туурабачы башканы. Сен келип күндө керек болсо, эсиңизде барбы? 90-чы сиздин эсиңизде жок. Ал кезде жаш элеңер. 90-чы жылы, 91-чи жылы, 92-чи жылы аябагандай каттуу кырдаал болгон. Билем. Нанга очередке туруп калганбыз. Нан эмес, картошка жок эле. Ооба. Ошол кезде Кудайдын куттуу күнү өкмөттүн жетекчиси Исанов Насреддин Исанович түз эфирден чыгат эле. Белоруссияда момча тонна картошка алып атабыз. Польшада момча тонна картошка алып атабыз. Жолдо келатат, Рязанга келип калды, Куйбышевка келип калды, Оренбургка келип калды. 2 күндөн кийин келип түшөт деп элди аябай каттуу токтотуп, ошону күттүрүп, болгон маалыматты болгондой кылып. Мына Америка менен сүйлөштүк, 15 000 тонна буудай келатат. Аны биз 3 күндө тартабыз. Un менен камсыз кылабыз. Ал бүтөөрдө момдай жактан келатат деп маалымат берип турчу Исанов. Менин көз алдымда турат. Бүгүн өкмөт ошентип айта алабы? Айта албайт. Азыр алардан сурасаң, биз Кыргызстан ушундай кырдаал уланып кеткен болсо, майыбыз канчага жетет? Чайыбыз канчага жетет? Күрүчүбүз канчага жетет? Унубуз канчага жетет? Эч ким жооп бере албайт. План жок. Көрдүңүздөр го. Биз жок дегенде бет кап тигүүчү ишканабыз жок экен го.
Мына ошол бет кап тигүүчү ишканалар айтат, 7-8 жылдан бери айтпаган жерге айттык эле, какшап, кирбеген жерге кирдик. Бүт бардык жерде тыюу салды эле, эми тездетип чыгаргыла деп атат. Тездетип чыгаргыла деп атат деп. А эмне сөзсүз тооба кылып айтайын. Сөзсүз бирдеме болуш керек ойлонуш үчүн. Алдын ала ой жүгүртсөң эмне болот? А тескерисинче бизде алдын ала ой жүгүртүп койгон кишилердин баарын чекеден чертип жоготуп турат. Байкайсызбы ушуну? Ооба. Суроолор дагы келүүдө. Саламатсызбы Адахан Кимсанбаевич? Биз Ош шаарынан жазып атабыз сизге. Ден соолук каалайбыз. Менин суроом коменданттык саат 15-не чейин деп атышат. Биз 15 апрелде жол ачылса керек деп олтурабыз. Ачылабы? Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Аны Москвадан күткүлө. Москвадан күткүлө. Эгерде Москва ачса, токтотсо коменданттык саатты, ошол эле күнү Бишкек токтотот. Эгерде алар узартып койгон болсо, мына Россия 30 апрелге чейин узартты.